Коңшулардын бизге кылган мамилеси Аллага да жакпайт го. Чыдап кой бакыр. Алар бир нерсени кагып жатышат окшойт. Ремонт кылып аткан сыяктуу. Ал балка менен менин башыма уруп, баш сөөгүм талкаланып жаткандай болуп атам. Чыдап кой кымбаттуу. Нурбек уулум кайда? Мен мындамын, атаке. Балам, коңшулардыкына барып, атам жумуштан чарчап келди. Уктап эс алууга акысы бар деп айтып келчи. Балам, ачууланбай жай айтып түшүндүрүп кел. Алар биздин коңшулар да, а коңшу менен жакшы мамиледе болуш керек. Балам, тездечи. Алар бул кылыктары менен үйлөрүн биздин башыбызга кулатканы калышты. Тездечи, Нурбек. Баратам, атаке. Барыбызды Кудай жалгасын. Трен. Азыр, ким бул? Сенсиңби, Нурбек? Биз сиздердин коңшуңуздар болобуз. Ооба, мен билем. Менин атам жумуштан чарчап келди эле. Эми уктап алсам дейт. Мейли, укта берсин. Бирок сиздердин дубал ургулап жатканыңыздар ага тоскоол болуп атат. Болгону 5 сүрөт калды. Биз аларды илип алган соң, сенин атаң каалаганча уктай берсин. Сүрөттөрдү эртең ийсеңер болбойбу? Жок. Анткени биз тепкичти коңшулардан сурап алдык. Аны кайра батыраак беришибиз керек. Анда менин атамдын эс алуусуна тоскоол боло берет экенсиңер да. Эгерде сенин атаңдын уктагысы келсе, ага бир чыны жылуу сүт берип койсоң, уйкусу тынч болот. Аллахтан башка эч кимде күч кубат жок. Алардык азайбай эле кайрадан катуулап кагып баштады го. Балам, сенин эмнеге мынчалык ачуң келип атат? Тилекке каршы биздин бул коңшулар коңшулук укуктун эч нерсесин билишпейт экен. Дагы 5 сүрөттү кагып алайлы дейт. Сен аларга мен канчалык чарчап турганымды түшүндүрбөй айтып бере алган эмессиң го. Балким сен алардан орой суранган чыгарсың. Ошондуктан алар бардыгын тескери кылып жатышат. Аллах менен ант ичем, мен аларга атам эс алуу керек деп түшүндүрдүм. Бирок Карим дубалга урганы токтотпой туруп, жана мага... Карим сага эмне деди, балам? Атаңа жылуу бир чыны сүт берип койсоң, уйкусу тынч болуп терең уктайт деди. Сенин кеңешиңе ыраазымын, Карим. Сенин балдарың да ушундай кылса кандай болот эле, атай? Анын ата энеси кайда? Алар умра жасап жатышат. Алланын ырайымы үчүн Алла Таалам аларды саламатта, бөөдө кырсыктан сыткары кылсын. Ата, алар дагы калган 5 сүрөттүн илгенче күтүп отура бербей, милицияны чакырбайлыкпы? Нурбек, сен алардын ата энеси келгенде балдарын милиция алып кеткенин көрсүн деп атасыңбы? Мен ата албайм. Биз деген коңшубуз да. Анда кандай кыласың? Мен иш бөлмөмө барып уктайм. Ал жерде бул ызычуу угулбайт. Карим, бул келген ким экен? Коңшубуз Нурбек экен. Сүрөттөрдү илгенибизди токтото турууну суранып келиптир. Анткени анын атасы уктай албай жатыптыр. Карим, балким биз туура эмес кылып жатат окшойбуз. Чынында бул мыктын кагылган үнү коңшуларыбызга тоскоол болуп жатат да. Анда эмне? Тепкичти бүтпөй эле берип коебузбу? Жок, кое туралы. Мен бул сүрөттү кармай турчу. Ой, башым, экиге бөлүнүп калгандай. Кан көп агып жатат. Эмне кылуум керек? Кел, жардам берчи мага. Азыр коңшуларга барып алардан жардам беришин сурайынчы. Жардам бериңиздер. Тепкич тайып кетип, мен карап турган сүрөт инимдин башына түшүп кетти. Башы абдан канап жатат. А Карим кайда? Мен аны югалтырып койдум. Кан көп агып жатат. Кимдин башы жарылыптыр? Карим башын жарып алыптыр. Балам, эмнени күтүп жатасың? Аны тезинен ооруканага жеткирүү керек. Кудайга шүгүр, Каримдин канынын тобу Мунир мугалимдин каны менен бирдей экен. Бул сейрек кезде ушу кандын тобуна кирет. Байке, мен сизге тоскоолдук кылганым үчүн кечирим сурайм. Мен ал кылганыма абдан өкүнүп турам. Адил, биз коңшубуз да. Биздин пайгамбарыбыз ага Алланын саламы тынчыгы болсун айткан. Жебреил мага коңшуларга жакшы мамиле болууну көп осуят кылгандыктан кошуналарга да мураска укук берилеби деп калганмын. Ошончолук деңгээлдеби, я байке? Ошондой эле пайгамбарыбыз ага Алланын саламы тынчтыгы болсун Абу Хурайра аркылуу берилген маалымат боюнча мындай деген: Аллага касам ичем, ыйманы толук болбойт. Аллага касам ичем, ыйманы толук болбойт. Аллага касам ичем, ыйманы толук болбойт. Андан сурашты: О Алланын элчиси, ким ал? Анда пайгамбарыбыз ага Алланын саламы тынчтыгы болсун айтты:
Бир кишинин балесинен кошуналары тынчтыкта болбойт. Андан сурашты: "Ал эмне бале?" Анда Алланын элчиси айтты: "Анын зыяны." О жараткан, кечирегөр. Мен кошуналарыма абдан чоң зыян келтирдим. Балам, эгерде сенин кошунаң башка диндеги адам болсо да, сен анын укугун сыйлашың керек. Анын кандай укуктары бар, я байке? Анын укугуна булар кирет. Сен ага дайыма жылмайып мамиле кылуу керек. Ал ооруп калса, кабар алып турууң керек. Кыйынчылыкка туш болуп калса, жардам беришиң талапка ылайык. Анын сырларын артынан изилөбө, ага зыян иш жасабо, өзү жокто үйүн кайтырып туруу, артынан аңдыбо, анын балдарына жумшак мамиле жасоо. Алланын элчисин айткан эсиме келди. Мен жакшы кулук мүнөздү туу чокусуна жеткирүү үчүн жиберилгенмин. Атам Каримдин жасагынын унутуп койдубу? Ал сүрөттөрүн илүүгө кандай шашканын унутуп койдубу? Анын мык какылагыны атамдын эс алууңузга тоскоол болду эле го. Мен сынак тапшыруу үчүн даярданып отурган түнү ал магнитофонунун үнүн бийик чыгарып отуруп алганын унутуп калдыбы? Атакем ушунун баарын унуттубу? Алардын жаман кылган нерселерине биздин чыдамкайлык көрсөткөнүбүз да алардын укугуна кирет, балам. Пайгамбар айткан деп кабарланат. Аны Алланын өзү колдосун. Кудайдын сүйгөн 3 пендеси бар жана жек көргөн да 3 пендеси бар деп алар кимдер экенин санап кеткен. Коңушусу ага зыян кылып атса да, аларды ажал бөлгөнчө же коңушусу башка жака көчүп кеткенче анын кылгандарына чыдаган пендесин Алла жакшы көрөт деген. Атам ооруканадан келди окшойт. Ассаламу алейкум. Аман эсен келгениңиз менен. Карим үйгө кирерден мурда сенден кечирим сурасам дейт. Бир тууган, мени кечириңиз. Мен коңушуларыма болгон мамиледе эмнеге милдеттүү экенимди түшүнбөптүрмүн. Эч нерсе эмес. Мен сага Алланын элчисинин сөзүн айтып берейин. Сен өзүңдүн коңшуңа жакшы мамиле кылсаң, ыйманың таза болот деген экен.